эфирибизди алдыга каралантабыз. Көрүп жатканыңыздар НТС каналында таң шоула берүүсү. Бизде студияда жылдыздуу коногубуз бар. Көп кызатпай эле тааныштырып эле. Ооба, тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын мега жылдызы, көптөгөн хиттердин аткаруучусу Ырчы мырза Кудайберди Айтбосунов бизде конокто. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, жалпы бизди көрүп аткан бүгүнкү эфирдин көрөрмандары. Сыналган телевизордун ар жагында турган сиздерге да кутман таң. Келип калдык буюрса, ушундай көптөн бери келе албай аттым эле өзүм. Анан эми келип баштадык буюрса дейт. Өзгөчө жаңылыктар менен келдиңиз. Өзгөчө деле жаңылык жок, бирок азыркы чыгармачылык менен эле бизде эмне бар десе, эмне жаңылык деп сураса чыгармачылык эле дейт го, ырларды чыгарып атабыз. Бирок ошондой эле экен. Анан кичине үй бүлөлүк эле, анан бир чет жакка барып келгенибиз эле болбосо, андан эле чоң деле бир жаңылык жок. Орозо кармап атабыз. Орозоңуз кабыл болсун. Кандай өтүп атат? Аябай сонун, ошо жалпы биздин кыргыз элинин орозоңуздар менен Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Анан кийин орозо аябай жеңил, жакшы болуп атат бизге. Жакшы. Жакында кыздуу болдуңуз. 40 жылкы кут болсун. Рахмат. Өзгөчө айтышат, балалуу болгондон кийин дагы өзгөчө аталар үчүн кыздуу болгон башкача сезим, кызына көбүрөөк жакын болот деп. Сизде кандай болуп атат? Мен негизи аталык сезим качан ойгонгон десем, мен төрөлгөндө деле, чоңойгондо деле, анан басып жүргөндө деле ойгонуп болгон жок да. Ама келип, балам келип ушу папа деген сөз, ата деген сөздү айтты. Биринчи ошо ата деп чыкты. Ошондон ойгондум. Анан азыр деле мындай кызымдан деле өтө эле бир эме болуп кеткен жок. Мындай ойгонуп, аябай ата болуп, бирок кыз башкача экен. Таптуураак болот экен. Сону ар бириңиздерге ушундай бакыт каалайм. Ооба, сонун. Бул кыз деп айтып калбадык. Анан кийин жашооңуздагы айымдар тууралуу дагы сүйлөшөлү деп туралы да. Анан азыр жашооңуздагы айымдар тууралуу суроолорду камдап койдук. Ошого жооп бере кетиңиз, эми бат-баттан. Келиңиз. Аял затынын эң күчтүү куралы деп эмнени ойлойсуз? Эң күчтүү куралы бул жөнөкөйлүк, өдөпөлүк, адамгерчилик. Сиз үчүн эң сулуу, эң акылман, эң назик аялдын ысымы ким? Негизи апа. Ал баары үчүн эле. Эми ысымын айтып бир эле кишиникине, ал апам аты Света, бирок негизи апа деп айтам да. Сон. Жубайыңызга дайыма белек берип турасызбы? Дайыма эмес, бирок көбүнчө белек берип турам. Мырзалар айымдардын жүрөгүн багынтуу үчүн кандай иштерди жасашы керек? Мырзалар эле жасабаш керек аны. Эки жактан тең болуш керек. Болуш керек. Мына ушуга кошулам. Мырзалар эле жасай берсе, тиги көңүлү жок болсо, анан кичине мындай жем берип коюш керек да, кичине мындай. Жакшы. Айымдар арасында достук болбойт дешет. Бул нерсеге оюңуз кандай? Айымдар арасында достук, айым менен эркектин арасында же айымдар менен айымдардын бири-бири менен. Айымдар арасында бар достук. Бирок ошону кичине мындай туурараак багытта колдош керек да. Өтө эле. Көбүнчө бирок достуктарга ишенбейт экен, бирок мен ишенем, айымдар достук болот. Апаңызга берген эң кымбат белегиңиз? Апама ар бир берген белегимди мен өзүм аз деп эсептесем дагы, бирок апам үчүн аябай чоң белек. Ал чоң деле белек эмес, мындай 1 гүл алып берип койсоң деле апаң үчүн ал чоң белек болуп эсептелет да. Анан мен ушу үй бүлөм менен өзүм болгон жокмун, ушу үй бүлөм менен эме бир туугандар менен жакында. Ушу Меккеге барып келди апам 15 күнгө, орозо маалында 15 күнгө. Ага чейин айтып жүргөн, мен күнүмкү балам могу жылда күнүмкү пенсиямды чогултуп, мен жылдын аягында мага умрага Меккеге алып бер деген. Анан сюрприз кылып туулган күнүнө алып берип койду, аябай толкундануулар болду, сонун сезимдер болду, ар бириңиздерге ушундай бакыт каалайм. Сонун. Аял затын таарынтып, ыйлатып алган учуруңуз болгонбу? Болгон. Жубайыңыздын көңүлүн түшүрбөш үчүн калп айтып койгон учуруңуз болгонбу? Болгон. Мырзалар үчүн айымдардагы эң жакшы көргөн сапат кайсыл? Мырзалар үчүн айымдардан, ошо эле го дейм, жанакы эле. Жөнөкөйлүк, адамгерчиликтүү, ыйманы болсо, ата энесин сыйлаган эле болсо эле. Буга да кошула кетейин. Аял киши ачууланып турган учурда мырзалар эмне кылышы керек? Садагың болайын деп коюш керек. Садагың болайын да. Болду. Жана акыркы суроо, аял затын 3 сөз менен сүрөттөп өтөбүз. 3 сөз менен. Аял затым. Жок, негизи аял заты аябай назик. Кыз-кыздай болуш керек, кыш-кыштай болуш керек дейт го, назик. Ийкемдүү. Анан кийин эң башкысы адамгерчиликтүү, ошол эле.
Сонун жакшы. Аялзат тууралуу менин суроолорум бүттү. Эми башка тема көтөрөлү. Жок, ошол суроолордун арасынан кызыктырды окшойт. бир-эки суроого токтоло кетпейли. Жанагы айтып өтпөдүңүзбү? Айымдарды эмне кылып нааразы кылып алгансыз? Таарынтып алгансыз, ыйлатып алгансыз, Өтө деле таан. Бирок мен кичине мындай эмем бар да. Эми ар бир адамдын болот да бир эме деп коет го. Мен өзү кичине мындай кичине контакт этпей кетип турат го. Анан урушуп аласың, кээде таарынтып аласың. Ошондой учурлар болот. Аларда айымдарда аябай мындай баягы назик болот эмеспи? Болбогон жерден таарынышуу болуп кетет. Телефонумду алып бербей койдум деп калат, ушундай болот го. Анан кийин эмнеге мырзалар дайым көңүл бура бериш керек айымдарга? Айымдардан деле бир аз бир нерсе керек, жем чачып коюш керек деп айтпадыбы? Ошол нерсеге да токтололу бир аз. Албетте. Сиздин оюңуз боюнча. Менин оюм боюнча негизи бар да, биздин 5 кол тең эмес, ар бир эркектердин мүнөзү ар кандай, ар бирөө ар кандай тарбия алынган же болбосо ар кандай курукмен жүрүп калган, бирок кээ эркектер бар, өзү уялат да, уялчак. Ошондо деле кыз деле мен ойлойм мындай. Кызга деле жагып атат тиги бала, бирок кээ бар го мынтип тура берет го, мындай эчтеке деп айтпай анан айтып коюш керек да, муну кыл, тигини кыл дегенсип кичине мындай подсказка берипчи. А тиги бала уялчак мисалы үчүн. Ошентип анан жылдыз келишет да. Анан эки жактан аракет болсо көбүрөөк мындай жыйынтык болобу деп ойлойм да. Үйдө кандай? Эки жактан аракет барбы үйдө? Ооба, эки жактан кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Албетте, үйдөн дагы бардык жактан келинчек менен эметем. Мындай Акчаны ким кармайт үйдөн? акчаны айтпайм деп. Түшүндүк болду. Аябай корком мен келинчегимден. Азыр тердеп кетип атам, ушинтип дейт го. Анда бул суроолордон бир аз алыстайлы. Ооба. Чыгармачылык жаатка кайталы, негизинен дуэттер аткарылып жүрөт, өз алдыңыз чардап жүрөсүз. Негизинен кандайча жанрда аткарган жагат мүмкүн, өз алдыңыз чардаган көбүрөөк жеңил же дуэт менен ырдаган команда менен иштешүүбү айтор? Албетте биздин команда жакшы. Мен продюсермир Лутфила Бусурманкулова. Анан ал көптөгөн мен чыгармачылыгыма салым кошкон. Албетте, талантты тапса болбойт, бакса болот деген сөз бар. Негизи элибиз өзү эле багып алат, талантыбызды багып алат. Ушу ар бир чыгаргандар бул биздин угармандарыбыз үчүн, өзүң үчүн чыгарбайсың да. Анан өзүм эле жалгыз аткаргандар жагат деп айта албайм, себеп дегенде мен өзүм чыгарган ырларым дагы, анан дуэт менен чыгарган ырларыбыз дагы аябай жакшы бир көрүүчү топтоду деп айта алам. Анан жакын арада буюрса, силер айткандай биринчи өзүмдүн жалгыз соло ырдаган ырым чыгат, анан кийин дуэт, артынан эле дуэт чыгат. Ошону даярдап атабыз. Жакын арада буюрса, убаластар жагат деп ойлойм, себеп дегенде мага да жагып атат да ал ырлар. Анан жакында эле биз ошол эле соц тармактардан көрүп калдык. 29 жашка чыктыңыз. Март айында. Берейин деген сурообуз төмөндөгүдөй болсун анда. 29 жылдын ичиндеги Кудайберди Айтбосунов деген атка себеп болгон, ушул брендке себеп болгон кайсыл нерселер, анын ичинен кайсыл чыгармалар болду? Жана кимдин эмгеги зор? Апам айткандай. Ай балам дейт. Апамдыкы 21 март, меники 23 март. Апамдан мындай тамашака киши. Анан ушу бир кафелердин бирине барып айт дейт, ушундай анан мага скидка кылып берсин дейт. Апам тууган күнү деп айтчы. 66-га чыгып атат деп айтчы дейт. Тоңкойтуп койсоң 99 болуп калат деп. Ушундай тамашалагандай. Негизи ушу брендтин өзүмдүн бренд деп айта албайм, бирок Кудайга шүгүр баарына ар бир аткан таңга азыркы жүргөнүмө анан брендке айланган ырлар, кайсы ырым чыгармайм. Эң биринчи чыккан ырым бар. Эң биринчилерден болуп чыккан ырым бул Таптым деп аталган. Таптым ырым чыкканда ырым таанымал болгон, кебетим таанымал болгон эмес. Андан кийин ортолордон чыгарып келип, анан ушу мен сездим, ушу кыялданчы мен тойлорго баргандайым болот да. Нурлан Насип, Мирбек Атабековдор менен сүрөткө чыгып атса, ушундай концерттерде мен менен да түшсө экен деп кыялданчым да. Ошондой качан болот болду экен деп. Кудайым берет экен, жаштын тилегин берет дегендей. Мен дагы ушта көрдөп атам. Лейли деген клипим чыкканда, ошондон кийин элдер таанып баштады да. Анан мен менен сүрөткө чыкса аябай толкунданып, бирок чоңураак сураш керек экен Кудайдан. Кыргызстандан сүрөткө чыксын, Америкадан сүрөткө чыксын, жер жүзү таанысын деп да кыялдар керек. Ошону берет экен Кудайым. Негизи кыялданыш керек деп айтып калбадыңызбы? Кыял тарапка жакынырааксызбы же реалдуу жашоого жакынырааксызбы? Негизи кыялданам. Кыялданып туруп, анан кийин ошону реалдууга айлантканга аракет кылам.
Анан эң биринчи ошону Кудайдан сурайм. Мен кыялымды Кудайдан сурайм, анан ошону мен аткарганга аракет кылам, анан Кудай мага жолун ачып берет деп ишенем да. Сон. Жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, жеке ырым чыгат, андан кийин дуэт менен чыгат деп. Кандай ырлар чыгат жана дуэт ким менен болот, ошол тууралуу да кыскача айтып өтсөңүз. Кандай ырлар күтөбүз? Азыркы биринчи ыр болсо, негизи 1 жыл мурун чыккан ыр. Анан кийин азыркы келатып, мына быйылкыга убакыт сааты келиптир. Анан дуэт болсо эми азырынча сыр бойдон калып турсун. Ушу сиздердин эфириңиздерге келейин, эң биринчи болуп таң атпай, уйкуну кандырбай, эртең менен чалгылайсыңар ушинтип дейт го. Мен саат 6-дан баштап. 6-дан баштап мен аябай жакшы көрөм эртең менен турганды. Көчө 8-де жатсам дагы дейт го, апай 5-те жатсам дагы. Ошондо дуэт ким менен болмой болду? Айтпай. Ушуну такыр айтпай койдуңуз, Дуэт секрет болсун. Айымдарданбы же, мырзалардан? Айымдардан. Мүмкүн мурда болуп жүргөн дуэттерден мүмкүн Толгунай Арзыкеева же жаңы дуэтпи? Жаңы дуэт. Башка мурда боло элек. Жок, мурдакы боло элек. Анан кийин жаңы дуэт. Бирок мурдакы ремейк да. Мурдакы ырды кайра жаңылап чыктык. Сонун анда өзүңүздөр таап көргүлөчү дейле ушинтерсеңер. Кайсыл болушу мүмкүн? Анда сонун чыгарма күтөбүз буюрса, Буюрса. Анан ушул чыгармачылыктан эле алыстабайлы, ушул чыгармачылык чөйрөсүнөн эле суроо узаталы. Сиздин оюңузду уккум келип турат азыр. Азыркы учурда соц тармактар өтө белгилүү, кеңири таралган учуру. Анан кээ бир биз тааныган эмгек сиңирген артисттер болобу, эл артисттер болобу, ушундай теле радиолорго келип интервьюдан качышып, аларга убакытты бөлбөй, бирок соц тармактарга кандайдыр бир видеолорун жүктөп атат. Эми ал видеолор өтө деле баа өзүңдү тартпайт да. Ушул нерсеге сиздин оюңуз жана өзүңүз соц тармактарга көз карашыңыз кандай? Соц тармактарга, ооба. Негизи ал чын эле ушундай нерсе болуп атканы. Бирок негизи телевидениянын такыры башка экен. Негизи көбүнчөсү ушинтип ойлоп атат. Бирок азыркы интернет өнүгүп, азыр баардык мисалы үчүн мурда концерт койгондо, мисалы үчүн Мирбек байкелер, Сыймык байкелер чыгып жүргөн учурларда Ильяз Абдыразаковдордун доору келди эле го бир. Ошондо концерт койгондо элдер эмне үчүн концертке аншлаг болуп келип, аншлаг болуп көрүп, анан кийин эшиктери сынып 2-3 күн концерт койсо 2-3 күн концертке келишти да. Көргөн жерден жүгүрүп барып сүрөткө түшүп, ыйлашып, мисалы үчүн көрөрмандар, Азыр андай эмес. Мисалы үчүн мени көрсө ким, Кудай берди айтпасын, мейлиге сүрөткө түшүп коелу деп коет да. Эми андай деле болот, жакшы көргөндөр деле. Эмне үчүн? Азыркы интернеттин тараганы, мисалы үчүн каалаган ырчымды мен көрө алам Инстаграмдан. Эмне кылып атыптыр? Эртең менен так жакшы көрөм да мен мисалы үчүн бир ырчыны көрөрман болсом. Эртең менен кирем, сторисин карайм, бул ырчы мындай кылган турбайбы? Болду деп моңкуганып калат. Кааласам любой выступлениясын көрө алам. Кааласам любой ырдаган жерин концертин көрө алам да. Мурда кандай болчу? Аны көрүш үчүн концертке барышың керек болчу. Живой көрүш үчүн жөн бардыгынын арасында телевизорлордон көрөсүң, толук мындай ганачы. Анан мен ойлойм, азыр көп мындай бардык жакка эле интернет жете бербейт, ошондуктан телевидениеге да көңүл буруш керек. Анан өзүңдү азымдап калбады, ар бирөө өзүнүн YouTube каналын карамай калып калды. Анан мен телевидениега көз караш, жакшы көз карашта карайм, себеп дегенде эме дейт го, канчалык куш өйдө учмайын, жерден жем жеген унутпаш керек да. Анткени биз эң башында ушу телевидениядан көргүзгүбүз келип, ушу телевиденияга мен чакырса деп ушундай кыялдан чыкты. Ошол жака көп келгим келет негизи, абырасы сонун. Бул сиздин соц тармактарга болгон оюңуз болсун, бирок статус бар да, алар деген мисалы элдер сыйлаган адамдар, бирок ал жакта бирдей болуп калды да. Ушул нерсеге оюңуз кандай? Соц тармактарга, ошол эле тиктокторго. Мисалы кайсы соц тармак жакшы дейсизби? Жок, биздин белгилүү ырчылар чыгып атпайбы? Бийлеп, ырдап, анан кээ бир туура эмес видеолор тартып коюп атышат, мисалы да. Ошол нерсеге оюңуз кандай? Эми ар бир адамдын өзүнүн көрөрмандары бар, өзүнүн кылган иши бар. Анан кийин жерде аша чаап кеткендерге колдобойм. Тиктоктон эле мисалы үчүн ушундай өтө бир жанакындайлар болуп кетет го. Экранды бас деп. Мен деле эми кирем ага. Бирок мен аша чаппайм да, эми кирип жөн эле ырдап коем. Анан кээбиркилер баягы аша чапкандар бар. Эми ал өзүнө бир күнү өзү капталдан көрүп, бирөөнү көрүп анан акыл кирип калабы деп ойлойм. Бирок мейли эми. Ар бирөө кыла берсинчи. Көңүл оорутпайсыз да. Ар биринин өзүнүн таңдоосу. Таңдоосу. Сон.
Кудайберди мырза, эми сизден акапелла түрүндө мүмкүн бир сап ыр сураналы. Кандай дейсиз? Анда эмесе бир сап аябай эле аз болуп калды. Бир куплет. мен дос балам бар. Сіздерге бір тағдыр мені қалағанда қалшады деген ырды ырдап берейін деп айтып эле коеюн. Кайсы чыгарма окуп бересиз? Сіз ушу айымдардан сиз эле экенсиз, Гүзел кызга деп ырдап берейин. Жалпы көрөрмандардын кутман таңыңыздар менен ойгоно албай аткан болсоңуздар, эми бизди көрүп бир ойгонуп коюңуздар. Биз деле ушинтип сиздерге окшоп келдик дейт го. Ойгону албай деп койбойсузбу? Анда Гүзел кыз деген ырдап берейин. Ар ким айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албайм мен, арасат күндө жүргөнмүн. Мен дагы ырдап берейин, ашыгылыктан бир сабак, дарк салдыңыз жүрөкөң ай, дардизел гүзел актамак, күрдөлүү жаштын шейкен, күсүдүм сүйүү чарбагын, аманат чаңга белектеп мен, ашыгылык гүлүн кармадым, аны ошол гүлдү беришке мен, гөзелдиң издеп тобарганмын, булактан көрүп чак түштө мен, булбулдай аба салганмын. Кар қалыңдан, кайкалап бүткөн далыңдан, безеленген белиңден, беш талда өргөн чачыңдан, чачың гүлдүн камышы, өзүңүздү сурасама, эмгектүү элдин калысы, сураганым себеби, сүйбөй бир киши келеби, сыпайынын жайындаңа, билбей бир киши келеби, зыяда болсо кулак сала, зарыңдың угуп гүлүңдү ал, керек болсо гүзел сенин көрө турган күнүң бар. Ай караңгыда жол бассаң, чырагың болуп жүрөйүн, күнүгө келип суалчу, тимеле булагың болуп жүрөйүн, кайда барсаң жаныңда мен, ынагың болуп жүрөйүн, жашырбастан ачык айт, эмне болсо оюңда, жүрөгүңөн илинген туткунуң мен торуңда, кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң билей, тагдырым сенин колуңда, кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң билей, тагдырым сенин колуңда. Eyvallah. Son Акебизди эми бир жолу ырдатсак, эфирибиз бүтүп калчудай болуп атат да. Негизи музыкалык чыгармалар сиздин жан дүйнөңүзгө жаккан жанрлар, кайсыл жанрларда? Кайсыл жанрлар? Негизи мен ушу ыр чыгараарда отурганда, немеге пианиного отурганда мага муңдуу ырлар келет да. Негедир шаңдуу эмес, муңдуу ырларга жакын. Азыр бүгүн муңдуу ырымды ала келгем, муңдуу ырдан бирди ала келгем. Муңдуу өтө деле муңдуу эмес, мындай жайыр да. Негизи жашоого байланыштуу же жөн эле жан дүйнөнүн эле каалоосу? Жан дүйнөнүн эле каалоосу. Негизи жашоо жакшы эле. Жакшы эле. Негизи ыр таңдоодо эмнелерине көңүл бурасыз? Ыр таңдоодо биринчи обонуна көңүл бурам. Анан кийин сөзүнө көңүл бурам. Аранжировкаларда жакшы жасаш керек. Ошондо бир жакшы бир чыгарма чыгат. Анан азыркы ушу ырларыбыздын сөзү обону да аябай сонун. Анан кийин аранжировкасы эски, бирок жакшы. Ошо аябай мен деген чыгармачылыкка чын айтсам азыр ар бир адамда болот экен. Творческий кризис деп коет го. Ошого мен кабылам деп ойлогон эмесмин, бирок кабылдым, бирок шүгүр аз угучурга да. Мен мурда мындан да азыр эмне калчу, кризис болгондо 1-2 айга эле болчу да. 2-3 ай максимум. Ушул жолкусу 1 жыл болуп кетти да. Эмете албай, кошула албай. Анан эми бирок үйдөгү дагы бытабуха деп коет го. Ошондой дагы болуп турат экен, бирок ага дагы ал дагы бүтүп тынчыгып калгандан азыр эми кайра баштадым да. Дагы ушул кризис деп коебуз. Эмнеден улам болот экен кризис? Жана кантип кайра чыгармачылыкка чыгат экенсиз? Айтканда, бирек айткандар Илхам менен достошуш керек депчи. Илхамга чай алып бериш керек. Ал Илхам мындай эле келе бербейт дейт. Илхамга чай алып бериш керек, дос болуш керек. Аны менен жакшы мамиле кылсаң, ал да сага жакшы мамиле кылат дейт. Ошо жакшы мамиле кыла албай калды окшойт Илхам менен. Анан кийин дарс эткеним бар тамаша, бирок ага деген эмне деген себепкер. Мага мындай учурда айтып атпайм, ушу 3 айга чейин эле максимум болчу. Анан
чыгармалардын жаралышына бир эмелер болуп калат экен да. О идеялар келбей калат экен да. Идея келбей калат экен. Эми буюрса жакшы идеялар менен кайра топтоп, жаңыланып азыр 2-3 даярдап койдук. Биздин көрөрмандарга, күйөрмандарга буюрса чыгарабыз. Кесиптешимден сурап аткан себеби мен дагы чыгармачылык кризиске кабылып калбасам экен, же болбосо кабылып калсам кантип чыгышым керек экен деп сурап аткан чагыңызда турабы? Ооба, ошон үчүн кантип чыгат, эмне себептен кабылып атат экен деп сурап атпайлыбы? Анан негизи эле фонограммага тыюу салынды, жандуу үн менен ырдалып башталды. Бул нерсеге көз карашыңыз кандай? Жана дал ушул мыйзамдын алкагында элдер айтып атпайбы, иргелип калат деп. Чын эле иргелиши мүмкүнбү? Иргелет деп айта албайм. Бирок иргелгенден дагы иргелиш мүмкүн. Азыр концерттерге барсаң, жандуу үн менен ырдап калышты. Филармонияда, Дворец спорта да бардык жактарда ушундай бир мамлекеттик иш-чараларда. Анан кийин мен үчүн билбейм, эме деле эмес экен. Себеп дегенде эми аябай өзүм мен үчүн проблема деле эмес деген айтпай элем. Просто мага жагып атат. Себеп дегенде бар ырдаганда жакшы ырдап атам деген ойдомун. Анан кийин бирок биздикин эми бардык жактардан аппаратура позволять этпейт да. Ошого да жакшы да жагат. А негизи бирок иргелеткен ырдаганда кийинкилер билинип калат, кийинкилер эметип калышат анан. Бирок адамдан амал качып кутулбайт деген сөз бар. Бардык жагынан табабыз биз. Ошонун баарын тапкан эмне ошол жерден таппай калабыз. Биз үчүн не болуп калыптыр дейт го. Биздин убактыбыз акырындан бүтүп барат. Сизге эркин микрофон сунабы, элибизге каалоо тилектериңизден ардап, жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү өтөбүз. Калган суроолорду эфирден тышкары сүйлөшөбүз. Ооба, чоң рахмат. Негизи сиздердин эфириңиздерге келгенде аябай бат эле кетип калчумун мен. Качан бүтөт деп отуруп элем, мына жакшы эфир ушунтип эле бүтүп калды да. Мен көпкө отурарымды билбептирмин. Андай жакшы бир историялардан айтып берет элем, бирок баштап келет эле айтайын болуп калды. Чоң рахмат сиздерге. Ар дайым жаркырап жүрүңүздөр. Эфириңиздер аябай сонун, жалпы жамаатыңыздар менен бар болуңуздар. Силерди жакшы көрөбүз чын деп. Анан кийин көп чыгып туруңуздар. Көрөрмандарга рахмат. Бизди ушундай бизге дем күч берген, биздин чыгармачылыгыбызга салым кошкон бир гана сиздерсиңер. Ошондуктан жаман нерсе айтканга жетишебиз деп айтам да. Анан жакшы нерселерди, жакшы сөздөрдү, жылуу сөздөрдү жакын адамдарга, бардык кошуна колонго айтып турсак, бул жакшы деп ойлойм. Себеп дегенде азыр орозодо бири-бирин көңүлүн калтырбаш керек экен. Ошондуктан орозоңуздар кабыл болсун, баардыгыңыздарды жакшы көрөм, сүйөм. Анан мага дагы Инстаграмдан лайк басып туруңуздар дейт го. Мен да ошол жакта аябай активдүү отурам деп койбойсузбу? Ооба, биз да кичине активдүү болуп баратабыз. Кудайбердим байке, жогоруда айтпадыңыз, мен да бир жакшы историяларды айтып коеюн дедим эле. Кызыктуу окуяларым бар эле негизи. Сен кайра чоюлуп баратабы? Мен аябай уккум келип калды. Ушул эркин микрофонду бир аз биякыраак жылдырып туруп, анан сиздин бир кызыктуу окуяларыңызды, анан акыркы жаңылыктарыңызды айтып коебуз. уга кетеличи. Кичине мактанып кетейин анда. Сөзсүз түрдө. Мүмкүнчүлүк бересиздер да. Жана негизи кыялдар болот го, мен ошо айтып атпаймынбы? Кыялга аракет кылсаң Кудайым берет экен. Анан кийин мен ошо бир жылда ошо кыялымдын бири бул жер кыдырыш болчу да, эл көрүш, жер көрүш. Анан ошо шүгүр ошо Кудайыман суранып аракетимди кылып атып, анан кийин 3 мамлекетти көрүп келдим. Ошо биринчи бул Турция болду, экинчи ошо Дубайга бардым, анан үчүнчү Европага барып келдим. Бул бир жылдын ичинде. Кийинкилер мен ушу 29 жашыма чейин, мисалы үчүн 28 жашыма чейин бир дагы өлкөнү көрбөйм. Көргөм эми Россияны көргөм, Казакстанды көргөм. Бияка жакын кошуналарга барып келгенбиз. Чай ичип. Анан кийин кичине алыска кошуналарга бара элек болчук. Ошондон барып аябай сонун бир. Ошондон да вдохновение алдым айтор. Жана эмнеге жок болуп кеттим деп атпайсыздарбы? Бир жыл ошондо жок болдум, анан ошол жака барып, ошол жактан дагы бир өзүмдүн ички мындай вдохновениялар келет экен, аябай ыр чыгаргым келип ушундай болот экен. Анан жер кыдырыш керек экен, мен дагы ушинтип ойлоп калдым да. Анан бирок биринчи өзүбүздүн мен 7 областтен көргөм да. Негизи өзүм айткам, 7 областтен көрүп чыгам, анан кийин эми анда сиздики жакшы экен. Ооба. Анан кийинкилер эми баягы өзүн мен мактанбай эле айтпай эле коеюн, баягы эметпегенсип 7 областтен көрүп чыгыш керек го дейм да. Өзүң жериңди. Биринчи бардык тур кылып, анан кийин чет жакка чыксаң болот. Биз эле жогоруда эле ушул саякат тууралуу сүйлөшүп, 7 область жөнүндө Алиман өтө сонун бир айтып берген.
жогоруда эле. Сөз түрдө баягы өзүңдүн өлкөңдү биринчи таанып туруп анан кийин сыртка чыгыш керек деп дагы айтып коебуз го, ошол дагы туурараак болсо керек. Ыраазычылык билдирели сизге. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы, эргүүлөрдү каалайлы, мындан ары чыгармачылык кризис болбой эле койсун дейли. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин эфирибиз алдыга карай уланат. Бизде конокто сонун чыгармалардын аткаруучусу Кудайберди Айтбосунов болгон учуру азыр сиздер үчүн кызыктуу бир рубрикага барып келели. Андан кийин дал ушул Кудайберди мырзадан сонун чыгармага биргеликте өгөө болобуз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар.